Мындан 6 ай мурун мен атамдын үйүн бузуп, нолдон салып баштагам. Ошол кезде мындай давай үйдү бузабыз деп эле бир күндө эле чечим чыгарганбыз го. Биз даярданган эмеспиз. Мен пландаштырган эмесмин, ушул айда үйдү бузам деп. Анан бир аз запас акчам менен эле, мына эмоцияга эле баштай бердим да. Анан эртеси күнү эле үйдү бузуп баштады. Анан Бишкекке барып анан келсем үй жок да. Апа менен Айбек, менин иним, анын аялы, бала чакасы абам үйүндө жашап калды. Анан ошол кезде менде паника, страх пайда болду. Себеби расход аябай көп боло баштады. Дароо элечи үйдү бузганга, анан кийин уста таптык. Мен мындай эле эсептеп койгом да, мындай үй салып көргөн эмесмин да, мен мурун ремонт кылып көргөм, бирок үй салып көргөн эмес экенмин. Анан уста дагы ошончо алат экен, расход аябай чоң болду, расход көбөйүп атат барган сайын. Катылабан келди. Анан ошол кездерде менде паника, коркуу башталды да. Анан кантип салам эми, эмне кылып койдум деп. Биринчи учурда мен мисалы муну ремонт кылсам, өзүм бир безопасный жерде үйдө отуруп алып, анан кийин шашпай бир жерин бүтүрүп, анан бир жерин бүтүрүп үй ремонт кылчумун да. Бул жерде болсом мен ата энем, келиним, бала чакасы менен иним бирөөнүн үйүндө жашап калды да. Анан кийин менде башка выбор жок, выход жок. Тезинен үйдү бүтүрүп, кайра өздөрүнүн үйүнө көчүрүп алып келишим керек. Менде паника. Эсимде үйгө келип алып калып, жылдап титиреп, эмнеге баштадым, бүтүрө албай калсамчы, болбой калсачы. Ошондо аябай оорудум, стресс болуп, денеме бир нерсе чыгып кетти. Жалаа ыкпайт, ушундай оор күндөр башыман өттү. Анан ушундай бир Кудайдан тилендим, Кудай, мен коркуум кетирип кой, оңоюнан бүтүп кетсин деп. Мына үй бүттү, азыр отделка бүттү, бүгүн люстра алдык, бытовая техника, стиральная машина, килем баарын алдык. Азыр фасад бүтүп атат. Кудай кааласа 10 күнүн ичинде баарын бүтүп, Кудай кааласа катма окутуп үйгө уже кирип жашап атышат. Отопление, үй ысык сонун. Бирок мен эмне айткым келип атат? Эгер сиз да коркуп аткан болсоңуз, же бир жашооңузда бир нерсени талкалап алган болсоңуз, ойлошуңуз мүмкүн, жашоомду талкалап алдым, может ажырашып кеттиңиз, может ден соолугуңузда бир проблема болуп атат, может карызга батып калдыңыз, бир эмоцияда бир чечим чыгарып алдыңыз, же бир жака жумушка иштегенде кетип калдыңыз. Ошондой мен сезген эмоцияны азыр сезип аткан болсоңуз, паника болуп аткан болсоңуз, кантем эмне кылам деген ойдо жүргөн болсоңуз, коркпоңуз. Бир Аллахтан сураңыз, сизге жол көрсөтөт. Жардам бер, мага сабыр бер, мага күч бер, мага жардамчыларды, кызматчыларды жөнөт, мага эгер киреше керек болсо кирешемди көбөйт деп сурасаңыз, сөзсүз түрдө сизге Аллахым жооп берет экен. Албетте менин дагы Кудайым жардам берди. Андан сырткары мен өжөрлүгүм, анан интенсивдеги менин 7 кадам менин өзүмдүн автордук эрежелерим бар. Ошол эрежелерди жасап атып, оңоюнан эле мен кыйналдым деп айтпайм. Чынында оңой эле болду. Бирин болсо бирин тааныш чыгып калып атты, бирөө арзаныраак кылып берип атты, бирөө рассрочкага берип атты. Ошентип оңой эле бул үйдү бүтүрүп алдык. Сиздерге насип кылсын. Эгер сизде ушундай кыял болсо, сизге дагы үйлөр насип кылсын, чоң үйлөр насип кылсын. Анан 1 декабрда унутпайбыз, интенсивди баштап атабыз. Анткени баары кыялдан башталат. Бир кезде бул жөн эле менин кыялым болчу. Кыялыңызды орундаткыңыз келсе, оңой орундаткыңыз келсе, анда 1 декабрь интенсивге жазылыңыз. Интенсив деген сөздү жазсаңыз толук маалымат келет.